Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маегибизди баштап отурабыз. Азыркы тапта негизи Кыргызстанда турак жай маселеси оор болуп атат. Өзгөчө Бишкек шаарында. Ар бир чарчы метр $500 $1000 чейин эсептелет. Бул орточо баа. Андан жогору кеткендер да бар. Ошол эле маалда андан арзаныраак сатылган жерлер бар, бирок бунун жөнүндө эмес, биз бүгүн ушул турак жайларды сатып алуудагы өзгөчөлүктөр, маселелер, жеңилдиктер тууралуу сөз кылууну чечтик. Себеп дегенде азыркы тапта түрдүү жолдор менен ушул үйлөр сатылып атат. Алардын бири ушул турак жай кооперативи дейбиз. Ушул турак жай кооперативинин жеңилдиктери, жолсо коркунучтары тууралуу маек кылмакчыбыз. Биздин коногубуз Bestway турак жай кооперативинин кеңешчилеринин мүчөсү болуп калабы? Кеңешинин мүчөсү Кубан Чороев. Азыр биринчи эле сурообуз ушундай болсун. Жогоруда сөз кылгандай, турак жай кооперативи негизи кайсы мыйзамдын негизинде иштейт? Бул негизи мыйзамдуу, себеп дегенде бул жөн эле ортодо чогула калып, акча чогултуп, бири-бирине алып берген уюмбу? Кандай болуп калат? Жакшы суроо. Негизги ошо кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Бул 2004-жылкы номер 70-мыйзам. Ошонун негизинде ошо коммерциялык эмес турак жай кооперативдер өз ишин алып барат да. Анан бүгүнкү күндө мен ушул бир кооперативдин кеңешинин мүчөсүмүн. Ушул апрель айында биздин кооперативге 4 жыл болот да. Ошо 3,5 жылдан ашуун мөөнөттүк мындай тажрыйбабыз бар деп айтсам болот. Бул жерде мындай болот да, сиз жогоруда айтып калдыңыз, коммерциялык эмес деп. Бирок коммерциялык эмес боло турган болсо, ал жерде каражат жүгүрбөш керек да. Бул жерде биз билгендей кооперативде каражат жүгүрөт. Башкача айтканда ар бир мүчө акча кошот, кайра ошонун негизинде материалдык баалуулуктарды алып атат да. Башкача айтканда акча берип там алып атат. Бул жерде коммерция же коммерциялык эмес кандай айырмаланат? Негизи биздин конституцияда так белгиленген да, ар бир адамдар биригүүгө укуктуу депчи. Мисалы, саясий партиялар алар ошол бийликке келиш үчүн кандайдыр бир топтор биригет да. Алардын максаты саясий максат. Ошондой эле саясий партиялар саясий болсо, ошондой эле социалдык, экономикалык маселелерди чечиш үчүн дагы Кыргыз Республикасынын жарандары конституция боюнча биригүүгө укуктуу. Анан кооператив деген бул негизинен коммерциялык дагы болушу мүмкүн, коммерциялык эмес да болушу мүмкүн. Коммерциялык кооперативде мүчөлөр, биз пайщиктер деп айтабыз да. Бул пайщиктер ошол кооперативге кандайдыр бир үлүш менен кирип, ошо пайына жараша пайда көрүүнү көздөйт да. Булар коммерциялык кооператив деп айтсак болот. Мисалы, 2000-жылдардын башында Кыргызстанда мисалы кредиттик союздар түзүлгөн. Кредиттик союзга мүчө болуп кирет, кээ бир адамдар ошол кредиттик союзга акчасын пайщик болуп берет, бирок анын кредитке пайдалангандар үстөк пайызын төгүп берип, ал пайщиктери пайда көрөт. Башкача айтканда, ошол союзга 1000 сом бере турган болсоң, ал акча башка бир адамдарга кредитке берилет, насыяга. Анан түшкөн акчаны кайра ал өзүнө алат. Ошол бул коммерциялык деп айтсак болот да. Ал эми коммерциялык эмес деген кооператив пайда алууну көздөбөйт. Өз ыктыяры менен элдер кооперативге ошол мүчө болуп катталышат. Алардын негизги максаты, мисалы, турак жай кооперативинин негизги максаты ошол кооперативдин мүчөлөрүн турак жай менен камсыз кылуу да. Ошол турак жай менен камсыз кылуу үчүн ар бир кооперативдин өзүнүн модели болуш керек да. Мындай иштей турган модели. Ар бир эле учурда 100% ал модель иштебейт. Ошондуктан анын уставында ошол модель толугу менен жазылат да, кандай укуктарга ээ. Мисалы, кооперативдин уставы Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамына туура келиш керек да, бул биринчиден. Экинчиден, кооперативге адам мүчө болуп кирип атканда,
ал ошол устав менен таанышып, ошонун баягы жол жоболорун өзү кабыл алыш керек да. Анан ошол жол жобо менен, ошол модель менен кооперативдин мүчөсү болуп, алар ошо турак жайлуу болот. Эми албетте Европада, мисалы, ошол эле Германияда, ошол эле Австрияда же Британияда мына ушундай турак жай кооперативдери, турак жай курулуш кооперативдери, мына ошол модельдер менен 80-70 жылдык кооперативдер бар да. Тарыхы ушундай бийик. Алардын кооперация деген эми бул биздин баягы кыргыздарга деле тийиштүү модель да. Мисалы биздин кыргыздарда уруулар менен жашаган мурун. Уруучулук. Ал урууда ар кимдин менчиги болгон эмес, ошо уруунун менчиги, мал мүлкү, ошо бардыгы уруунун менчиги болгон да. Бул кооперация. Боз үй жасаса, бардыгы биригип келип, үйлүү кылып, керегесин жасап, жанагы бардык нерселерин баары биригип жасап, кооперация аркылуу. Эми бул жерде жана сиз айтып калбадыңызбы, модельдер депчи, ар бир демек биздеги бир нече кооперация бар. Азыр кооперативдердин саны көбөйүп кетти. Азыр санын так билгендер болсо керек эми расмий бийликте. Бирок азыр иштеп аткандан биз билгенден эле кеминде 5 кооператив иштеп атат. Эми ар биринин модели ар башка болобу? Андай боло турган болсо, демек жарандар эмнени билиш керек? Мисалы мен ошол эле 5 кооперативдин биринден мүчө болгум келип атат. Менде дагы турак жай маселеси бар. Мен ошол жерден шарты ыңгайлуу кылып сатып алган жатам. Мен эмнеге көңүл бурушум керек? Моделине же болбосо аланды карасаң бардыгы эле ЖЧК. Мындай орусча айтканда ОСО. Документтери даяр. Бардыгы укмуш. Азыркы күндө эми ошо мыйзамга жараша бир 7 киши биригип алып деле кооператив түзө берет да негизинен. Бирок кооперативдин мүчөлөрүнүн саны бир 39тан ашкандан кийин ал кооперативдин негиздөөчүлөр эмес, ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы кеңеши ошол кооперативдин төрагасын шайлаш керек. Ошол кооперативдин кеңешин, анын мүчөлөрүн шайлаш керек. Ошол кооперативдин ревизионный комиссиясынын мүчөлөрүн шайлаш керек. Бул деген мындай коллективдүү орган да. Бул бирөөнүн бизнеси болбош керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда тилекке каршы ошол мыйзамдын негизинде катталып алып, бирок мындай иштебеген модельдин негизинде мындай финансылык пирамиданын моделин түзүп алгандагы кооперативдер жок эмес. Жеке бизнес болуп. Албетте, бул туура эмес да, эми философиясы бузулуп атат да. Эми ошондо мисалы карапайым адам келди деп коелу, макул базарлардын биринде соода кылат, же болбосо бир жерде бир өзүнүн 5-10 сом айлыгы менен жашап аткан адамдарыбыз бар да. Анан эсептеп келе турган болсо, аялдын айлыгы бар, өзүнүн айлыгы бар, анан дагы ошо тапкан ташыган жыйнаса, болжолдуу бир жерден жанагындай насыяга үй алса болот экен. Ошо менен келет да алар кооперативдердин бирин тандашат. Тандоонун ыкмалары кандай болуш керек? Кайсы нерселерге биз басым жасашыбыз керек? Туура, эми ар бир мындай экен да. Ар бир нерсе өзүнүн тарыхын басып өтүш керек экен да. Убагында мисалы жанагы курулуш компаниялары деле болгон эмес. Убагында бир курулуш компаниялар туура иштейт. Туура өзүнүн кардарларын мыйзам негизинде иштейт дагы, алар үй куруп берет, үйүнө кардарларын киргизет. Кээ бир курулуш компанияларды көрүп атабыз, канча деген адамдарды алдап кетип атат да. Ошол сыяктуу эле бул кооперативдерде дагы ушундай ситуация. Маселен, бирок мен бир нерсени айтып кетер элем да. Кооперацияда элдер мындай да, маселен, кооперативге ошол кооперативдин философиясын кабыл алып, ошол жердеги модельди түшүнүп, анан кириш керек да. Негизинен ошол кооперативдин мүчөлөрүн биринчи окутуш керек. Бизде мындай шарттар бар. Ошол шарттарды эгер кабыл алсаң, анда биздин кооперативге мүчө болуп кир.
Азыркы тапта мүчө болууга болжолдуу эми орто эсеп менен алганда ошол кооперативтерде, белгилүү кооперативтерде эле иштеп аткан, ишин жүргүзүп аткан кооперативтерде канча болуп атат? Мисалы мен азыр кооперативге киргим келип атат. Мен канча сом төлөшүм керек? Болжолдуу. Ортодон эсептегенде. Жок, маселе мындай да, мисалы мен башкаларды айтпайын, эми биздин кооперативдин негизги шарты мындай да. Бизде программалар бар. Бул биринчи программасы, бул сиз кооперативге кезекке турушуңар керек. Кооператив өзү негизи кезек менен үй алып берүү бири-бирибизге. Ушундай система да. Бирок ошол система ачык айкын болуш керек. Ар бир кооператив көрсөтө алыш керек да. Мына бизде мынча мүчө бар. Биз монча Баланчаев баланчага үй алып бердик, мына монча кишиге. Монча киши бизде очередте турат. Ар бир кооперативдин мүчөсү канчанчы очередте турганын билүүсү керек. Мына ошондой шарттарды биз кооперативде түзүп бергенбиз. Бизде онлайн платформада ар бир кооперативдин мүчөсүнүн кабинети бар. Ал жерден ал көрө алат канча киши үй алды, канча киши очередте туруу, мен канчанчы очередте турам бүгүнкү күндө. Могу жумада кооперативде чогулган акчага канча кишиге алып бердик, очеред кантип жылды, канча акча топтолуп атат. Мына ошонун бардыгы ачык айкын информация кооперативдин мүчөсүнө ачык айкын болуш керек да. Ошондойлорго коркпой барса болот. Ошондойлорго коркпой барса болот. Экинчиден, мен ачык эле айта алам да, эгерде кооператив деп аталып аткан мындай в кавычках кооперативдер 4 айда, 6 айда же 8 айда алып берем деген жообуну киргизген болсо, договоруна жазган болсо, ал мындай чыныгы финансылык пирамида деп айтсак болот да. Демек, мисалы мен азыр кооперативге мүчө болом деп бара турган болсом, мага убада берип атышат да, кепилдик берип атат. Жарым жылда же 1 жылда сен үйлүү болосуң десе, андан качыш керек экен. Анда бул классикалык түрдөгү финансылык пирамида да. Себеби аларда бирок далил эме убада берип атат да мага. Ишендирип атат. Сизге убада берип атат далилдечи. Бирок маселе мындай да. Мисалы сиз жаңы кооператив ачылды. Сиз биринчи кезекке мүчө болуп 35%-ын төктүңүз. Сизге мисалы үй алып бериш үчүн сизге айтып атат 4 айда үй алып беребиз деп атат да. Хорошо, сиз айтасыз, мен макулмун депчи. Сизге үй алып бериш үчүн дагы 3 киши сиз төккөн суммадай 3 киши төгүш керек, туурабы? Мүмкүн 4 айдын ичинде ал кооператив 3 киши табат. Бирок кийинки 4 айдын ичинде ошол 3 кишиге дагы алып бериш үчүн 3-3 9 киши кийинки 4 айда табыш керек да. Мүмкүн 9 кишиге дагы 3 киши эрişип келген эле экен да. Ооба. Ошол 4 ай менен чектелип атпайбы? Анан бир убактар келет. 1000 кишиге алып бериш керек 4 айдын ичинде. 3000 кишиге алып бериш керек 4 айдын ичинде. Кантип алып берет? Баягы орусча айтканда мыльный пузырь ошол жерден пайда болот да. Ошол жерде пирамида пайда болот. Bir günü ошол 4 айда алып бере албай калган убакыт келет. Анан тигинин келишиминде жазылып турат, мен сага 4 айда алып берем депчи. Анан ошондой кишилердин саны көбөйө баштаганда кандай ситуация болот? Соттошуу, араздашуу, мушташуу. Албетте, бул чоң паникага алып келет. Жанагы кооперативге төккөн кишилер да чуркап келишет, эмне болду? Мен акчам качан бересиң, же болбосо үйүмдү качан алып бересиң? Сиздерде шарт кандай? Мисалы мен сиздерге барып атам азыр. Канча акча төлөшүм керек болот, анан кийин мен канча күтөм? Бизде шарт мындай да, бизде классикалык кооперациялык моделде кооператив эч качан срок бербейт. Качан кезең келет ошондо? Сиздин өзүңүздүн кезегиңизди онлайн көрүп атасыз. Канча убакта жылып атканыңызды. Мисалы маселен, биздин кооператив 1 жыл иштегенде 6-7 айда алып берип атканбыз. 2 жыл иштегенде
1,5 жылда келек келип атты. Азыркы күндө 4 жылга кетип баратат. 4 жылда азыркы күндө 2 жылдын тегерегинде күчүп атат, алып берип атат. Бирок элдер өздөрү көрүп атат бардыгы эме экенин. Ачык айкын экен, улам алгандары, алып кутулуп койгондору да бар. Анда мындан тышкары бизде бир 80% кооперативдин мүчөлөрүнүн 80% топтоо программасында. Алар азыр кезекке тура элек. Бирок ай сайын акчасын салып турат. Биркеден акчасын төгүп атат да, пайлык төлөмдөрүн. Эмне үчүн? Мисалы сиз азыр жаш курактасыз. Сиз мисалы план койдуңуз, мен бир 3-4 жылда өзүмдүн 35%-ымды топтойм депчи. Сиз болсо ай сайын ошол 35%-ын банкка барып, өзүңүздүн пай эмеңизге жанагы келишим боюнча төгө бересиз дагы. Бул жактан онлайн реестрден бул учетко алынып көрүнүп турат да канча төккөнүңүз. Качан 35%-га төккөн суммаңыз жеткенде сиз кезекке туруп каласыз да. Бул программада катышкандарга дагы жеңилдиктер бар. Ошон үчүн катышышат да. Экинчиден, бул программа мисалы бала азыртан эле бала чакама бир недвижимость кылып коеюн, кыймылсыз келечек үчүн акырындан. Бул эми мындайча айтканда кепилдиктүү система да. Эми мындай суроо бар да, мисалы мен ала турган үйүмдөн, турак жайымдан 35%-ын төлөйм, анан мүчө болом, кезек күтөм. Кезек күтүп баштагандан баштап мен жанагы акчасын бөлүп төлөп баштайбы же үй алгандан кийин төлөп баштайбы? Анткени мисалы азыр биз доллар менен сүйлөп көрүп калбадыкпы? $50,000 батир дейин. Мисалга алып, $50,000 5 миллион сом деп. Мен эми ошонун 30%-ын төлөшүм керек алдын ала. Алдын ала 35%-ын төгөсүз, сиз кезекке туруп каласыз. Кезекке турам. Бирок ал маалда төлөбөй турам. Ал маалда ошол кооперативке мүчөлүк төлөм бар. Мисалы биздин кооперативде юристтер, бухгалтер, IT специалисттер, делопроизводительдер бар да. Анан ошондой эле ошо борбордук офистин арендасы жана башка чыгымдар бар. Ошол чыгымдардын бардыгын кооперативдин мүчөлөрү мүчөлүк акынын негизинде каржылайт да. Ошондуктан бизде 1000 сом, айына 2000 сом кооперативдин мүчөлөрү ошо мүчөлүк акы төлөп турат. Ай сайын 2000 сом. Бул эмеге үйдүн эмесине жана пайдын эмесине кирбейт да. Пайга өзүнчө төгүп турушат да. Менин суроом мындай болот. Мисалы мен азыр 35% төктүм. Мен кезекке турдум. Тургандан баштап жанагы калган бөлүгү бар да. Мисалы 50,000ден 35% болжолду 7-8 миң болсо керек. Доллар менен дейин. Ошо $8,000 төлөдүм. 50,000дик квартирага кезекке турдум. Анан кийин эртеңден кийинки айдан баштап мен жанагы калган 35%-ын 65%-ын төлөп баштаймбы? Же качан мен үйүмө киргенден кийин төлөп баштайм? Качан сиздин кезегиңиз келгенде сизге 2 айлык мөөнөттөгү убакыт берилет, ошол үй тандоого. Үй тандагандан кийин кооператив сизге жана калган жетишпеген сумманы 65%-ын кошуп туруп, сизге ошо сиз тандаган батирди сатып берет. Андан кийин сизге график түзүлөт. Ошол бизде максималдык срок 10 жыл. Жанагы кооператив кошкон сумманы сиз 10 жыл бөлүп төлөй бересиз да. Эми 10 жылга дедик. Бирок бизде түрдүү кырдаалдар бар да. Биз билишибизче ошол сатылып алынган үй биринчи кооперативге катталат. Кооперативдин менчиги болуп эсептелет. Анан кийин кайсы бир белгилүү убакытта мисалы кооператив жоюлуп кетиши ыктымалдыгы бар. Ишин токтотуш ыктымалдуулугу бар да. Анткени биз алдын ала билбейбиз. Форс-мажор деген абал бар, экономикалык кризис бар, түрдүү кырдаалдар бар. Ал жоюлуп кеткен маалда мен мисалы ошол алган тамамдан 30%-ынбы же 50%-ын төлөп бүткөндөн кийин кооператив жокко чыгып кетти, мен каяка барам? Анткени менин үйүм кооперативде каттоодо турат. Жакшы суроо. Маселен мындай да, мисалы кооператив биздин граждандык кодекстин негизинде
ошолдо граждандык кодексте 251 берене бар. Ошол жерде жазылып турат, кайсыл учурда кооперативдин мүчөсүнө ошол алып берген батирге менчик укугу өтөт деген. Качан сиз кооперативге толугу менен жана кооператив каржылаган сумманы төгүп бүткөндөн кийин сизге менчик укугу өтөт деген жобо жазылып турат. Мына ошол жерде дагы мындай мыйзам ушундай берилет да. Демек, сатылып берилген сиз могу төккөн пайлык төлөмдөрүңүз бул сиздин пайыңыз кооперативдеги, бул сиздин менчик. Кооператив башка жактан эч качан акча албайт. Бул жерде жалаң гана кооперативдин мүчөлөрүнүн каражаттарына бартир сатып алынат да. Жок, болгон маселе бул болот. Батир деп кооператив ишин токтоткон маалда ошол кооперативдин акчасы менен үй алып, бирок төлөп бүтө электер. Үй жок калып атат. Анткени документтердин бүттүгү кооперативдин намында турат. Маселе мындайда, сиз эң крайний эмесин айтып атасыз да. Ситуация жеткен чегин да. Жеткен чеги мындайда, маселен биз азыр биздин кооперативде 1200-дөн ашуун мүчөбүз бар. Мына ошолордун пайлык төлөмдөрүнө 180ден ашык батир сатып бердик. Бүгүнкү күндө эгерде ошол 180 батирдин баасын, рыноктук баасын аныктасак, ошол төккөн суммадан дагы көбүрөөк сумма чыгат да. Эмне үчүн? Анткени ушу 4 жылдан бери сатып алынган квартиралардын баасы сом менен өсүп калды да. Мыйзамда, кооперативдер жөнүндө мыйзамында ликвидация кооператива деген. Ушул жери кызыктуу болот эми. Ликвидация кооператива деген, бул деген, эгерде кооперативдин жана 1300 киши общий жанагы жалпы жыйында бардыгы келгиле кооперативди ликвидация кылайык десе, анда жанагы 180 квартираны, ал ошол 180 квартирада жашап аткан кишилер, мүчөлөр дагы, батир ала элек мүчөлөр дагы 100% бардыгы макул болуш керек. Бул ошондо 180 квартираны сатканда алар ар ким канча кошсо ошол акчасын алат. Бирок андан да көп акча калып калат да. Бул рыноктук баасы өстү да. Анан пропорционально анда. Дагы бир нерсе бар да. Мисалы, жалаң эле 100% менен макул болгондон сырткары дагы соттук чечимдер бар. Мамлекеттик кийлик күчөлөр болуп калышы ыктымал. Форс-мажор деген дагы абал бар да. Мисалы, биз күтпөгөн учурлар. Мисалы, былтыр эле 19-20 жылда ала турган болсок, ковид келди да биздин пландарыбыз бата тескери болуп калды. Бул ковид жөн эле ылаң болду да, карантин болду. Бирок мындан дагы оор окуялар, ыктымалдуулук бар да. Андай шартта мен ошондо баланча жыл төлөп келип туруп үй жай жок калышым да коркунуч бар да. Маселе мындайда, сиз кооперативде мындай ситуацияда багы форс-мажордон тышкаркы мындай ситуацияларды айтайын. Эгерде кооперативдин мүчөсү кооперативден чыгам десе, анда 16 статья бар, берене, ошо закондун. Ал өз арызын жазат дагы, мен кооперативден чыктым, чыгам деп. Ошо арыз жазгандан кийин отчеттук жыл бүткөндө 3 айдын ичинде ага пайлык төлөмдөрүн кайтарып бериш керек. Ошондуктан бул жерде мындайда канча акча кирсе, ошол акча кыймылсыз мүлккө эле кетип атпайбы. Ошондуктан бул мындай безопасный система да. Эми сиздер сом менен макулдашасыздар же доллар менен? Анткени азыр бизде турак жайлар негизинен доллар менен бааланат. Маселе мындайда, бизде Кыргызстандын кооперативи болгондуктан биз келишимдерди бардыгын сом менен кылабыз. Кийин эгерде алып кете турган болсо, сом менен алып чыгып кетет. Сом менен алып чыгат, же болбосо жанагы алган квартирасы график түзүлүп туруп, сом менен төлөнө тургандай. Бул валютанын курсуна карабайт. Мисалы, баягы биз корккон доллар өсүп кетеби, же болбосо тескерисинче түшүп кетеби, баягы сомду төлөй бересиң. Бул жагында туруктуулук бар деңиз. Анан соңку суроо.
Негизи соттук абал келгенде эки ооз сөз менен түшүндүрүп кетсеңиз, соттук абалга келгенде сот кооператив жокко чыгарып кое алабы? Же болбосо ошол кооперативдин мүчөсү менен кооперативдин ортосунда соттук териштирүү боло турган болсо? Албетте, мындайда кооперативдин ортосунда ошо кооперативдин мүчөсү ошо келишимге кол коюп атпайбы? Ошонун негизинде кооперативдин мүчөсүнүн эгерде укуктары бузулган болсо, ал албетте сотко кайрыла алат. Анткен себеби сот ошол мыйзамдын негизинде, кооперативдер жөнүндө мыйзам негизинде, уставдын негизинде, келишим негизинде анын укугун коргоп бериш керек да. Эмне себептен ошол эле мыйзамдын 7-беренесинде жазылат да, Кыргыз Республикасы дейт. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жана кооперативдин мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү деп турат да. Мамлекетти кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарын коргоого милдеттендирип койгон. Демек, мүчө кооперативге жаңы мүчө келе турган болсо, сөзсүз түрдө ошол документтер менен так анык таанышкандан кийин кол коюш керек. Эң биринчи устав менен, коммерциялык эмес, бул ачык устав менен таанышыш керек. Ама бул жерде дагы бир нерсе бар да. Азыр коомчулуктун талабы өзгөрүп атат, талабы көбөйүп атат. Анын бири жанагы адалдык. Мисалы, ошол эле шариатка такала турган болсок, шариат менен жашагандардын саны көбөйүп атат. Алар жана пайыздыкты арам дешет. Мисалы, эгерде мен 1 сом алып туруп, анын үстүнө 1 сом 1 тыйын кошсом, демек ал арам. Макул, 1000 сом алып туруп, 1000 сомдун үстүнө 1 тыйын кошсом, бул арам болуп атат. Эми бул жерге келгенде, пайыздык төлөмдөргө келгенде адалдыгы кандай болуп атат? Мисалы, ошол эле шариатты бекем кармаган таква деп коелу. Таква адамдар сиздерге мүчө боло алабы? Бул жердин шарты кандай? Эми мен принциптери менен айтайын да, ошол шариаттагы принциптер бул процент да. Биринчиден биздин кооператив багы коммерциялык эмес болгондуктан бизде эме жок. Алган акчага үстүнө процент жок да. Демек, мага 100 миңге там алып берсеңиздер, мен 100 миң деле төлөйм. 100 миңди төлөйсүз, плюс кооперативдин мүчөлүк акысын төлөп бересиз да, кызматкерлердин баягы содержаниясына да. То есть бул жерде мындайча айтканда тазалык жагынан өтө мындай экологиялык деп айтсак болот да. Эмне себептен? Анткен себеби мындай принципти кабыл алыш керек да. Мен кооперативге мүчө болуп келдим. Биз бардыгыбыз мына 1000ден ашык киши кооперативге бириктик. Менин бүгүн төгүп аткан пайлык төлөмүм астыда бирөөнүн үйүн алып берүүгө королуп атат. Менин ушул кылган нерсем сооп ишпи деп ойлонуш керек да. Эми дагы бир нерсе, биз кооперативге мүчө болдук, бирок үй ала элекмин. Мен кооперативдин мүчөлүк акысын төлөп баштайм. Кезекке тургандан баштап төлөп баштайм. Кезегим келип, анан кийин үйдөн кутулуп бүткөнгө чейин төлөп баштайм. Мүчөлүк акы канча сом сиздерде? Бизде жана кезекке туруу программасына шыр тургандардыкы 2000 сом. Ай сайын. Үй ала элек болсоң да 2000 сомдон төлөп турасың. Эгерде жанагы топтоо программасындагылар алар 1000 сомдон төлөйт айына. Эгер төлөбөй койсомчу? Эми төлөбөй койсоңуз, анда сиз ошо кооперативдин эрежесине макул эмессиз да. Анда кооперативден чыгасыз дагы пайлык төлөмдөрүңүздү алып кете бересиз. Түшүнүктүү. Бизге убакыт бөлүп келгениңизге рахмат айтабыз. Анткени азыркы тапта дагы кимдир бирөө ошол турак жай маселесине муктаж болуп турган шартта бул да пайдасын берди болуш керек. Ошол эле маалда жанагы коркуп жаткан суроолорго дагы жооп бердиңиз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маегибизде жыйынтыктап жатабыз. Ал эми бүгүнкү тема бул турак жай маселеси. Турак жай кооперативи ал кандай иштейт? Биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек жана мындан кандай пайда көрөбүз? Коркунучтар жөнүндө сөз болду. Ал эми коногубуз болсо Best Way турак жай кооперативинин кеңешинин мүчөсү Кубан Чороев болду.